Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев сот иштеринин жүрүшү боюнча өлкө башчысы Садыр Жапаровго жооп берди. Анын жазган катын бүгүн 28 мартта Социал-демократтар партиясы жарыялады. Анда Атамбаев коюлуп жаткан айыптарды четке кагып, ырайым сурабай турганын билдирген. Мени кандай кордосоңор да баары бир сындыра албайсыңар. Мен башкаларга окшоп арыз жазбайм, ырайым сурап. Ырайымды күнөөсүн мойнуна алгандар сурашат. Мага козголгон кылмыш иштердин баары тең чындыкка дал келбейт. Мезгил аны далилдейт. Мага жашоодон да намыс артык. Абактан өлсөм да, өз жеримде, Кыргызстанда өлөм. Элим узатып коет акыркы сапарга деп жазды Атамбаев. Ошондой эле соттон качпаганын, сот отурумдарына ден соолугуна байланыштуу катышпай жаткандыгын айтып, мен сурак же сотко барганда деле эч нерсе өзгөрбөйт деп кошумчалады. 25 мартта Жапаров Атамбаевдин тегерегиндеги талкуу боюнча Facebook'ка пикирин жазып, мыйзам алдында баары бирдей экенин, жоопкерчиликке тартылган жаран ак экенин сотто далилдеши керектигин эскерткен. 23 мартта Бишкектин 1-май райондук сотунда Кой Таш окуясы боюнча сот болмок. Атамбаев сот имаратына жеткирилгени менен машинадан чыгуудан баш тартып койгондуктан отурум 30 мартка калтырылган. Экономика жана коммерция министрлиги кумарканаларды, оюн автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Өкмөт аны жогорку кеңештин кароосуна киргизүүнү жана аны кезексиз кароону сунуштайт. Кумарканаларды юридикалык, анын ичинде чет өлкөлүк тараптар ача алат. Кыргызстандын жарандарына жана 21 жашка чыга элек чет өлкөлүктөргө кирүүгө тыюу салынат. Оюн зоок маселелери боюнча айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө деп аталган мыйзам долбоорунда анын максаты инвестицияларды тартуу, республикалык бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү үчүн шарт түзүү экени белгиленген. 2021 жылы депутаттар Бакытбек Турузбеков жана Дастанбек Жумабеков Ысык Көл облусунун аймагында кумаркана жайларын ачууга уруксат берген мыйзам долбоорун сунуштап, талаш тартыштардан кийин артка кайтарып алган. Президент Садыр Жапаров кызуу талкуу жараткан казинолор тууралуу мыйзамды колдой турганын билдирип, кумарканаларды Ысык Көл облусунда гана эмес, Кыргызстандын бардык аймактарында ачууну сунуштаган. Өлкө аймагындагы коммерциялык банктарда $1 орточо эсеп менен 87-88 сомго сатып алынып, 89-90 сомго сатылууда. Ал эми евро 96-97 сомго сатып алынып, 98 сомдон 100 сомго чейин сатылууда. Рубльдин куну 89 тыйын 1 сомго чейин болду. Улуттук банктын маалыматына ылайык $1 94,64 сом, евро 103,95 сом. Ошондой эле рубль 0,94 сомду түзөт.